Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC бокс футбол. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда Мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. KG Time промокод аркылуу 10 000 сомдон нак чыгарып алыңыз. Саламат Садыкова, сөзүмдү бурмалап жатышат. Баарыңыздарда момун мусулман ага инилеримден кечирим сураймын. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова анын аялдарды кадырлайлы деген сөзүн жалпыга маалымдоо каражаттары бурмалап жатканын айтып, элге кайрылуу жасады. Урматтуу улуу даанышман кыргыз калкым, ар бирибиздин өмүр жолубузда абийирге, ырыска, шерик ички ыйманыбыздан берекебиз артсын. Жараткан берген өмүрүбүзгө куру жала дооматтардан оола кылсын. Менин жакшыны айталы, жакшылыкты ашыралы, акыл эстүү энелерден тарбия алган билерман билимдүүлөрүбүз теманы өзгөртүп, бул өмүрдүн кызыктуу бизге жетелек, бакытка барчу жолдорундагы трактаттарынан, даанышмандардын хикматтарынан ачып берсеңиздер, сиздердин этектен өйдө да коомго пайдалуу айтаарыңыздарды уксак дегенимден сөздүн төркүнүн, теманы өзгөртүп, жеке пендечиликтен ызы чуулуу, маскаралоо, ар кандай коркутууга такап койгонуна бүгүн 4-5 күн болду. Менин аалам тор желесиндеги баракчаларымдан акылга сыйбаган басынтууларга тушугуп, аргасыздан жалпы кыргыз элимдин алдында айыптуу болсом, тигил тигинтте баланчанын баласы түкүндөй сайт бурмалап койгонун узун аңгеме кылбайын деп чечтим. Кимдир бирөөлөрдүн алдында актана тургандай абалда эмесмин. Оболу жалпы коомчулукта тынччылыктын болуусу бүгүнкү кырдаалда башка маселе. Эгерде мен кимдир бирөөнүн жеке адресине сөз айтсам, өзгөчө сакалдуу мырзалар жаңылыш, бурмаланып, темасына карап желеде жээлигип турган мезгилдин ак карасына бир Кудайдын калыстыгына таянамын. Сиздердин сакалыңыздарды айтайын дебедим эле. Сакалдуу, акылдуу даанышман чөйрөнүн аял эне ыйыктыгын сактап, коомдун назарында айтар, жасаар иштерибиздин кадыр-касиеттерин, берекесин башкараак өңүттү ачса дегеним үчүн бардык сакалчандардын алдында айыпка бурбаңыздар. Момун мусулман элимдин көйнөктү узун кийгенин, жоолукту салган аял ыймандуу экенин секелек кезимден дене боюмда сиңирген. Тааныган аял заты катарында ылайым сакалга доо кеткен болсо бир менин жаңылыштыгымдан аалам жаркырасын. Баарыңыздардан сакалчан момун мусулман ага инилеримден кечирим сураймын. Ар бириңиздерге оомат, өмүр берсин жаратканым, дейт эл артисти. Булак аргумент KG. Замир Ракиев Бишкек шаарынын казысы болуп дайындалды. Бишкек шаарынын мусулмандар казысы болуп Замир Кары Ракиев дайындалды. Тиешелүү буйрукка Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев кол койду. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Азирети муфтий Бишкек шаардык казыятынын жалпы эмгек жамааты менен жолугуп, казыяттын ишмердүүлүгү, жоопкерчиликтүү экендигин баса белгилеп, жаңы дайындалган Бишкек шаарынын мусулмандар казысынын ишине ийгилик каалады. Замир Кары Ракиев 1978 жылдын 15 февралында Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Шамшы айылында төрүлгөн. Билими 1986-95 жылдары орто мектеп, 95-99 жылдары Бишкек борбордук мечити, Куран жаттоо медресеси, 1999-2000 жылдары Египет мамлекеттик университетке даярдоо курсу, 2000-2003 жылдары Аль-Азхар Ислам институту, 2003-2007 жылдары Аль-Азхар Ислам университети дин негиздери, 2008-2010 жылдары Бишкек гуманитардык университети чыгыш таануу магистр. Эмгек тажрыйбасы жана ишмердүүлүгү 2007-2008 жылдары Чүй облусунун Аламөдөн району Абу Бакр Сыдык медресесинде мугалим. 2008-2010 жылдары Чүй облусунун Аламөдөн району Абу Бакр Сыдык медресесинде директор. 2010-2011 жылдары Нарын облусунун казысы. 2011-2016 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары. 2016-2017 жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын окуу бөлүмүнүн башчысы. 2017 жылдын май айынан тарта Азирети муфтийдин орун басары болуп эмгектенип келген. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлү, бир уул, 2 кыздын атасы. Булак аргумент KG. Адинайдын сиңдиси Жанел эжеме 45 000 айлык сунуштаса баш тартып, кызыл зонада иштейм деп туруп алды. Кызыл зонада иштеп жатып, Тажы илдети оорусунан көз жумган 21 жаштагы маркум Адинайдын сиңдиси Жанел эжеси тууралуу буларды айтып берди. Мектепти бүтсөм эжемдин жолун жолдойм деп максат койгом. Кудай ошол күнгө телегимди жеткирсин. Эжекем жүрөгүн жулуп элине арнап кетти. Ага 45 000 сомго
жумуш сунушталса дагы болбой кызыл зонада иштейм деп туруп алды, деди Жанел. Булак аргумент KG. Быйыл пандемияга байланыштуу тойлор, майрамдар, эс алгандар жок болуп, дарбыз жакшы өтпөй жатат, дейт Дыйкан. Жай мезгили дегенде эс алууну, саякаттоону, жер жемиш, мөмө жемиштерди, анын ичинде дарбызды элестетебиз. Жайында базарга же дүкөнгө барганда дарбызсыз кайтпайбыз. Ошол биз сүйүп жеген дарбызды өстүрүүнүн түйшүгү, ырахаты, ошондой эле пандемиянын тийгизген таасири тууралуу Жалал Абад облусунун тургуну Дыйкан Нургазы Акбаров айтып берет. Дарбызды быйыл биринчи жолу айдадыңызбы же буга чейинки тажрыйбаларыңыз бар беле? Мен дарбыз өстүргөнүмө 10 жылдан ашып калды. Бирок өз алдымча дарбызды өстүрүп баштаганыма 6 жылдай болду. Ага чейин бирөөлөргө жардам берчүмүн. Быйыл 1 гектар жерге дарбыз эктим. Быйыл жаз алды менен карантин жарыяланды эле. Жазгы талаа иштерине ал кедергесин тийгизген жокпу. Таажы илдетине байланыштуу жазгы талаа иштеринде бир топ эле маселелер болду. Жазында дарбыз эгердин алдында мындай абал болуп калса, эртең биз базарга алып чыгып сата алабызбы деп ойлондук. Карантин созулуп кетсе, кантип сатабыз деген ойлор келип түшөлттү, бирок ага карабай эктик. Түшүм бул жылы кандай болду? Сиз болжогон түшүм болдубу? Негизи эле дарбыз өзү ысыкты жакшы көрөт. Акырындык менен күн ысыган болсо, дарбыз аябай жакшы болот. Бул жылы түшүм аябай жакшы болду. Түшүмдүн жакшы же азыктын даамдуу болушу климатка байланыштуу болот. Аба ырайы жакшы, ысыбаса же өтө катуу ысып кетсе кедергисин тийгизет. Күн бир калыпта ысыганы түшүмдүн жакшы болушуна шарт түзөт. Түшүмдү сатуу түйшүгү тууралуу айтып өтсөңүз, кандай кыйынчылыктар болот? Жалал Абад облусунда дыйкандардын атайын базары бар. Ошол жерде жашылча жемиштери дүң баада сатылат. Талаадан базарга дарбызды алып барууда кыйынчылык жаратат. Жүк ташуучу унаа менен сүйлөшүп алып барабыз. Алар бир алып барганына 1,5 миң сом төлөйбүз. Биз үчүн бир топ оор. Ошондо тапкан акчабыздын 10% кетип калат. Түшүмдү базарга алып барганда ортомчулар болот. Алар бизден алып дүкөндөргө же башка жерлерге сатышат. Эгерде базарда биз алып барган күнү дарбыз көбөйүп кетсе, баасы төмөндөйт же өтпөй калат. Дыйкандардын мээнети кайтпай калат. 1-2 күн дарбыз сатылбай калса, эски деп эч ким албай коет. Пандемия түшүмдүн сатылышына таасир тийгизген жокпу? Пандемия аябай таасирин тийгизип жатат. Себеби ушул маалда биз дарбызды 10 сомдон сатчубуз. Быйыл 6-7 сомдон сатып жатабыз. Тойлор, майрамдар, эс алгандар жок. Ошого байланыштуу эл дарбызды анча албай жатат. Базарлар жакшы иштебей. Дарбыз бир топ эле арзан болууда. Түшүм жакшы болгону менен дарбыз арзан. Эмнеден улам дарбыз айдап калдыңыз? Түйшүгү, ырахаты жөнүндө айтсаңыз, кирешелүү тармакпы? Мен кесибим боюнча дене тарбия мугалими болом. Мектепте, спорт мектептеринде иштеп келем. Бирок өзүңүздөр билгендей, мугалимдердин айлыгы аз, жашоо шартыма жетпейт. Мындан улам кошумча киреше табуу үчүн дарбыз айдап калганбыз. Мугалим болуп, бир жылда 120 миң сом алсам, дарбыздын түшүмү жакшы болсо, 400-500 миң сомго чейин алса болот. Дарбыздын убактысы 75 күн, 80 күнгө чейин эле. Ушундай аз убакыттын ичинде пайда табасың. Мамлекеттик жумушта 4 жылдап иштеп тапкан акчаны 2,5 айда таап аласың. Дарбыз көп дыйканчылыкка караганда аябай кирешелүү десем болот. Акыркы жылдарда дарбызды дегеле эгинди даар менен өстүрүшөт деген кооптонуулар күч алууда. Мунун канчалык чындыгы бар экенин дыйкандан уксак. Акыркы жылдары Европада бардык нерсени химикаттар менен же башка нерселер менен өстүрүп келишет, бирок бизде анчалык деңгээлде эгиндерге дары берилбейт. Эрте жазда бышкан дарбыздын көбү дарыны көбүрөөк жейт. Кээ бир дыйкандар дарбызды тезирээк чыгарсак кымбат болот деп дары беришет, бирок анчалык деле көп дары берилбейт. 20-июлдан кийин бышкан дарбыздарда дары жок десем болот. Күндүн нурун толук алып бышкан дарбыз. Даамы дагы жакшы болот. Коркпой жесеңиздер болот. Булак Супер KG сайты.